эртайга акча бердиңерби, акча төлөдүңөрбү, акча жалдадыңарбы деп ошол маселе менен кечке сурадым мен. Биз эч кандай эртайга акча берген жокпуз. Биз эртайга акча төлөгөн жокпуз. Өзүнүн ыктыяры менен биздин үнүбүздү жогорку жакка жеткирсин деп биздин үнүбүз жетпейт экен. Ошо эртайдын аркасы менен жетип калат деген үмүттө блогерлерди чакырганбыз. Эч кандай бирөө да бир сом да бир тыйын да берген эмес. Кече тиякта мени кыйнап, мажбурлап оперлер алып кетип. Тияка баргандан кийин көп нерселер сурады да. Камап коебуз дегенге чейин коркутту. Кечебүнчү кысымга алды, коркутту, камап коебуз, колуңардан эчтеке келбейт деген эле. Азыр бул жерге эмнеге чогулуп атасыз? Бул жерге чогулган себеби 3 байкебизди Эртай мырзаны жана жандагы 2 байкени бошотууну суранып атабыз, талап кылабыз. Ал байкелерде күнөө жок. Эртайда да күнөө жок. Акча алган эмес. Ошол мен биздин талабыбыз берден Эртайды жана жандагы 2 байкени бошотууну талап кылабыз. Турабыз. Баягы роодун ичине киргенден кийин кысым жасап баштайт экен да, баягы коркутуп, тындай кылып коебуз, мындай кылып коебуз депчи. Мыйзам иштебейт, чынын айткандачы. Тияка киргенден кийин коркутуу. Мен эч кимден коркпойм, бир гана Аллахтан корком. Ошону бир билип алалы. Дагы баса. Кечөөнү мен өзүм да Байынчадан жаңы эле чыккам. Сакар боюнча. Кечээ мен давлением көтөрүлүп кетти камай истегенден. Анан скорый келип, скорыйнын эмеси менен жардамы менен эс алдырышты, дарыларын берди. Текшеришти, сакарым болсо көтөрүп кеткен. Жылда эле ошол көйгөй. Жайында постоянно суу өчөт. Же бул баягы коркутуу кысым болуп, баягы экинчи чыкпасын деген маселеде болот атат. Садыр Жапаров айткандай, башыбызды кессе дагы тилибизди кесе албайт. Анда бүт айылды, ошо селекция менен Сарыөзөндө канча түтүн болсо бүт баарын апарып камасындар обуда. Бүт баарыбыз чыкканбыз, ар бир үйдөн, ар бир. Даярбыз, камап кеткенге да даярбыз. Ошо сууга эгерде мыйзамсыз биз тура эмес кылып атсак, камап кетсе даярбыз. Өзүлөрөбүз. 3 айдан бeri суу бербей аткан аз келгенсиден балдарыбыз камап. Мен кече сурадым, эртерээк бүтүп бериңиз, биякта мен 4 кичинекей балам бар. Тиякта десе мага баары бир дейт бала. Укук коргоо милициялар баары бир экен да, балаң өлүп калабы же тигип калабы баары бир экен да. Мага баары бир деп койду. Силер деген бир суусундук ичип алдыңар окшойт, ошондо тиги бакы эмне деди? Силерди башта айландыра турган наркотик сыяктуу деди. Ошол менен силер үгүттөлүп бардыңар дейт. Ошон элестет. Намаз окугандагы жолукчандар дагы барды. Ошолор дагы суу ичип, наркотик ичип, ошака аз кылып барыптыр да. Ар кандай суроо менен сурады. Акча улам айланып келип эле. Баягы Эртайга акча бердиңерби? Эртайга акча бердиңерби деп эле кайра эки сөздүн биринде эле улам акчаны сурап атты тиги. Силер акча төлөдүңөр, ким спонсор болуп атат, ким чоң болуп атат, ошол жерден Эртайга акча бергендер болгон экен депчи. Эртайга эч ким акча берген эмес. Эртайдан башка Эртайга кимиңиздер бердиңиздер акча? Жана 3 байкени бошотууга талап кылабыз, суранабыз. Боштондук 3 байкеге. Булар атайын кысым жазып атат. Алар ошо суубуз жок деген эмнеге камаш керек алар? Башка тура эмес камаганда. Эмне деген заман болду кайсымызды жакшыраак чыкса ошону чыгарсак Азыр. Урматтуу бул селекция конушунун Сарыөзөн конушунун тургундары. Катыраак сүйлөсөңүз эче. Бул атабы Тиштип туралар, башкалса. Жекелер укол. Балдар алып койбойлу, кадрга жөнөтүп чыгып атышпы. Урматтуу президент, урматтуу
Садыр Нурожевич, мен деген ошол селекция айыл аймагынын тургундарынын атынан, Сары Өзөн айыл аймагынын тургундарынын атынан кайрылат элем да. Мен бул жерге көчүп келгениме 2 жыл болду. Мен укканым боюнча 2 жыл эмес, бул суу маселеси 5 жылдан бери келаткан маселе экен. Эмне үчүн айыл өкмөтүнүн атынан, эмне үчүн местный бюджеттен 5 жылдан бери чоң маселе болуп көтөрүлүп келсе, эмне үчүн местный бюджеттен каралбайт? Эмне үчүн планга киргизилбейт? Эмне үчүн теги план социоэкономик развитияга киргизишпейт? Если айыл өкмөтүнүн алы жетпесе, доходу жетпесе, эмне үчүн так мамлекетке кайрылышпайт? Андачы эмне үчүн гранттардан издешпейт? Депутаттар, айыл аймагынын депутаттары эмне себептен бул жерде 5 жылдан бери эмне себептен бул маселени чечпесе дагы жок дегенде бир мамлекеттин көзөмөлүнө же мамлекеттин бир планына киргизишпейт. Вот мен ушуга кайрылат элем да. 5 жылдан бери келаткан, мен укканым боюнча 5 жылдан бери келаткан суу маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз. 2 жыл болду, 2 жылдан бери 2 жыл жашаган, өзүм жашаган 2 жыл болду. Бул Сары Өзөн конушунун тургундарынын атынан мен кайрылат элем, мен президентке кайрылат элем. Элдин маселеси деп жүргөн, элдин бир проблемасын чечебиз деп жүргөн ушу кыргызымдын бир жигиттерин алып барып камап салды. Ушуну чыгарып бериңиздер. Мен көптөн көп ушул новостройканын атынан, ушул жер тургундардын атынан суранабыз. Баарыбыз эле суранабыз. Если андай боло турган болсо, 3 баланы алып барып камап салып, ал жерден эч кандай жыйынтык чыкпайт. Кудайым эртеңки күнү жазасын берет. Андай болсо деген баарыбызды уш жерден Сары Өзөн новостройкасынын тургундарын бала акырасы кошуп туруп алып барып туруп камасын, если камай турган болсо, же бир суу маселесин чечип беришсин. Айыл өкмөткө суранат элем, кайрылат элем да, суранбайм, кайрылат элем. Эмне үчүн 5 жылдан бери планга кирбейт? Эмне үчүн 5 жылдан бери акча бөлүнбөйт? Эмне үчүн 5 жылдан бери чечилбейт бул маселечи? Чече албаса, андай болсо мамлекеттен каралсын, мамлекеттен сурансын, мамлекеттин план социоэкономик развитиясына киргизип беришсин. Мен вот ушуну айттым, мен ушуну суранат элем да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз Орок айыл өкмөтүнө караштуу селекция Сары Өзөн жаңы Орунчунун тургундарыбыз. Биз 3 айдан бери суубуз жок. Өткөндө 3-июль күнү Акылбек Жапаров келгенде бизге 1 жумадан кийин суу чыгарып беребиз деп кеткен. Андан кийин суу чыккан жок. Бизге 3 күн жаам болуп, ошол күндөр эле суубуз чыгып, суубуз болду. Андан кийин именно ошол айткан күнү 11-число, вторник күнү чыгарып беребиз деп водоканал обещать эткен. Именно ошол күнү биздин суубузду кайра өчүрүп коюшту. Анан элдер 3 айдан бери суусу жок, балдарыбыз ооруп, ичөткөк менен аябай кыйналганыбыздан биз деген магистраль жакка чыкканбыз. Бирок биз ал жакка чыкканда ошондой жол тозолу деген ниет менен чыккан эмеспиз. Просто элдерге, ошо чоңдорго, акимге, водоканалдын начальнигине үнүбүздү жеткирели деп чыкканбыз. Сизге ал жерден эртесинде биздин 3 балабызды алып барып камап коюшту. Эртай блогерди алып барып камады. Ана биздин өзүбүздүн бул жердин тургундары 2 балабызды сокулук роодусуна алып барып камап коюшту. Эми ошол балдарыбызды сизден суранабыз, чыгарып бериңиздүү. Биз ал жерге ойноп чыккан жокпуз. Өзүңүз деле ойлонуп көрсөңүз, 3 күндө суу ичпесе адам баласы кандай болот? 3 ай деген чоң сурок да. 3 ай эмес, 3 саат суусуз адам баласы жашай албайт. Биз сизден аябай өтүнүп суранат элек, ошо балдарыбызды чыгарып, ушул биздин могу маселени оң жагына чечип берет деп сизге аябай ишенебиз. Элдер баарыбыз ишенип сизден өтүнүп суранып атабыз.
Bir ecege jaskan kim bile? Geldi öyle. Baldarыңар, kızlarыңар университетте окуйт, анан делоңор бузулуп калбасын. Ошондой жазылгандар чыгып сүйлөбөйсүңөрбү? Ким жазды эле мага? Kimge ошондой жазылды эле айтып койсоңуз. Айтып койгула да. Коркпой, үркпөй. Бир гана Аллахтан коркула, баары эч кимден коркпогула. Кайсы жерге жазылды?